мен сизге кайрыла турган бир эки маселе, көйгөйлөр маселелер бар да. Бул сиз жанагы арыктарды тазалап атабыз дедиңиз, сугат системасын да жакшыртып атабыз деп айттыңыз. Мен ушу шаарыбызды ушу аралап өткөн эки Аламидин жана Аларча каналдарынын ичиндеги таштандылар боюнча сизге мен кайрылайын деп атам да. Таштандылар тазаланбай турат, камыштар өсүп турат. Ошолор качан тазаланат? Биз бул боюнча эле мына 2 жумадан бери ушул маселенин үстүндө иштеп атабыз. Эмне себептен сиз туура айтып атасыз, бул дагы көйгөй жайкы эмес да. Бизде кышында дагы бул чоң көйгөй жанакы шуга түзүлүп эле анан кийин суу каптап кетип атпайбы Аларчал жактан. Ошондуктан ошолорду жоюу максатында биз казыртан чара көрүп ишти жүргүзүш керекпиз. Бүгүнкү күндө биз жанакы эми мүмкүнчүлүгү бар компанияларга да кайрылып жанакы дробилка коюу маселесин айтып атабыз да аларга. Да силер тазалабайсыңар, МЧС азыр тазалоо иштерин жүргүзүп атат. Силерге жеткирип берелик, анан кийин инертный материалдарды силер да колдонгула, бизге дагы жардам бергиле. Ошо менен эмелерди да тазалайлык деген аракетибиз бар да. Аны менен чече албайсыз. Мен сизге сунуш кылайын. Сиз жээктерин бетондоп чыгыңыздар, ташталбай калат. Алдын бетондоп чыгыңыздар, ал жерге сиздер инертный материалды албашыңыздар керек, кереги жок ал нерселердин. Мен ошол акча каражатын эле кичине бир аз бөлүп коюңуздар, ошол шаардын эле арасынан өткөн, аралап өткөн эки каналдын жээктерин эле бетондоо иштерин эле жасап коюңуздар. Ошо менен мен маселе чечилет деп ойлойм да. Эске алабыз. Андан кийин Төкөлдөш участкасы боюнча бүгүнкү күнгө чейин кызыл китеби жок да. Жашоочулардын. Ооба, бүгүнкү күндө бир гана Төкөлдөш эмес, бизде жаңы конуштарда да маселе сакталып калган. Бул кайсы жерлер? Бул жанакы кызыл сызыкка же сан зонага кирип калган жерлерде. Ошол эле маселе болуп атат. Биз өзүбүздүн сунуштамабызды токтом долбоорун иштеп чыкканбыз. Бул маселени да чечүү максатында биз министр кабинетине киргизип атабыз бул сунуштамабызды дагы. Буларды себептегенде эгер көптөгөн бул жер мунапыс алкагында да чечүү кыйын болуп атат. Себептен да булардын башка мыйзамдарда иштеп, жанакындай коопсуздук маселеси да болуп атат да, бул жарандар өздөрүнүн ушу жашоочулардын коопсуздук маселеси. Эгер биз бүгүн аларга кызыл китебин берип коюп, эртең бир кандай кырсыктап кеткен болсо, ошол кызыл линиядан болобу же жана сан зонадан, анда биз жоопкерчилигибиз каралып калат да. Айбек мырза, билесиз, ал көп жыл болгон. Эң биринчи баягы жерди захват болгон илгерки Союздун убагында болгон ошол Төкөлдөштө болгон экен да. Ошон үчүн бүгүнкү күнгө чейин алардын кызыл китеби берилбей келет экен. Мен да өзүм жерине чыгып баргам, жарандар менен жолугу болгон, биринчи ирет кызматка дайындалганда. Эми азыр бул маселени биз чечебиз деген ойдобуз, анан үстүндө иштеп атабыз.